Улуу урматтуу Самаган. Сенин сурооң салмак борбору. Сүрөткө тартып койдум. Штанга дейт, ортосу мына цилиндри, ортосу кармай турганы, кармагычы. Эки жагында эки тегерек шар. Мындай суроолорду чыгарганда эң жеңил жолу мына мондай. Мынча кат да аны. Mx бөлүнгөн сумма m деп коет. Ошол x center of mass сумма my мындай скобка болчу my бөлүнгөн сумма m. Бул y боюнча центр масс. Эми бунун мааниси эмне? Ушул жерде 3кө бөлүп койсок болот да, мына. Бир шар, цилиндр, анан экинчи шар. Массаны көбөйтөбүз x-ка. X деген бир жерди 0 деп алабыз мына. Биз могул жерден 0 деп могул жерди алып койдук. Координат алып коебуз да. Бардыгы x-те жатпайбы? X-те жаткандан кийин y боюнча бул жер жок. Биринчи эми x боюнча биринчи x-ти түшүндүрөйүн, анан кийин эгерде бир канча мындан да көп масса болсо, мына y-терде мындай байланганчы, мындай байланган болсо, анда башкачараак болуп калат. Так, ал деле оңойлуу бирок. Эми мына могул жерди 0 деп алдык. 0 деп алдык, мына 0 турат. Мына муну x деп алдым, мына. X могул жер 0. Мына бул 0. Эми сумма mx барабар сумма масс 1,5 килограмм көбөйтүлгөн 0 турат, так ортосунда да. Могу шардын массасы так ортосунда деп элестетип алсак болот. Кийин цилиндрдин массасы так ортосунда, 2 көбөйтүлгөн узундугу канча дейт? 50 сантиметр дейт. Демек 25. 25 сантиметр боюнча эле коюп койдум, айырмасы жок. Жобу сантиметр менен чыгат. Кошулган 12 бул мына могу 0дон канча алыстыкта? 3 сантиметр бул жерден, 50 сантиметр жана бул жерден 6 сантиметр. Радиус 6 да, мунун радиусу 3. Так, көбөйтөм, ошондо 53 59а. 59 бөлөм 1,5 кошуу 2 кошуу 12. Так, үстүн азыр 12 көбөйтүлгөн 59 кошулган 50 бөлүнгөн 1,5 кошулган 2 кошулган 12. 48,9. Так сан чыкпай калган жакпай да такырчы мага. Так, 48,9 дейт. X center mass 48,9 дейт. Оордук борбору мына могул жерден 0дон 48,9 алыстыкта экен. Демек, бул жерден 3 сантиметр бар. Штанга узундугу 50 сантиметр. 3 48 могул жерде болуп калат экен да. Салмак борбору могул жерде болуп калат экен. Могул жердин алыстыгы мояктан могул жерге чейинки алыстык 48,9 экен. Бул жерден бияка чейинки алыстык 45,9 экен. 45,9 сантиметр. Маяк жакта болуп калат экен да. Себеп дегенде бул жер оор болуп атпайбы, 12 килограмм, бул 1,5 болуп турат. Бул өзү 2 килограммдык жеңил. Демек, буга жакыныраак болот да. Могул жерден кармап туруп жип менен байлап койсо, тең салмак болуп калат. Эгерде мына могул жерде дагы масса болуп мындайынан туташтырылган болсо, анда бул жерде y-ти да табыш керек болот. Y боюнча
Могу Y огу боюнча могул канча алыстыкта турат? Балким 40 сантиметр болсо. 40 болсо анда биринчи X боюнча табабыз. А X боюнча могу ал жерде турат. X боюнча могу масса могул жерде турат, туурабы? X боюнча табасыңар, Y боюнча табасыңар. Анан кийин X менен Y'тин кесилишкен жери тең салмак болот. Y боюнча бул жер болсо, балким X боюнча бул жер болсо, могул жер болуп калат да.